Саламатсыздарбы? Биз кайрадан сабактарыбызды улантабыз. Бүгүн буюрса 2 тема өтөбүз. Биринчиси social expressions деп аталат. Social expressions бул сөздүн кыргызча маанисин мындай таба алган жокмун, бирок азыр түшүндүрүп беремин. Social expressions бул белгилүү бир сөздөрдүн жыйындысы, түркүмү дейт. Менимче дагы деле түшүнгөн жоксуздар. Азыр мисалдар менен көрсөтүп берем, ошондо жакшыраак түшүнүктүү болот. Караңыздар, биринчи мисал. I'm sorry дейт. I'm sorry. Кечиресиз, кечирим суроо. Мааниси ушундай. Бул сөздү көп уккансыздар. Англисче кинолордо, видеолордо көп көргөнсүздөр. Жана ушул сөздү уккансыздар. Бул кечирим суроо учурунда колдонулат. Бирөөдөн кечирим сураганыңызда колдоносуз. Мисал үчүн кандайдыр бир туура эмес иш-аракеттерди кылып койдуңуз, анан ошол адамдан сиз кечирим сурап атасыз. Ошол учурда сиз I'm sorry сөзүн колдоносуз. Бул сөздүн башка синонимдери дагы бар. Бирок азырынча ушул I'm sorry'ни жаттап колдонсоңуздар болот. Башка мисалдарын дагы келечекте буюрса үйрөнөбүз. Кийинкиси excuse me. Бул сөздү дагы көп уккансыздар. Мисал үчүн бул сөздү кайсы учурда колдонобуз? Бул дагы мааниси кечиресиз, бирок excuse me менен I'm sorry'нин айырмасы мындай асман менен жердей десек дагы болот да. Excuse me бул бирөөгө кайрылуу учурунда колдонулат. Мисал үчүн жолдо тааныбаган эле бир адамга сиз кайрылышыңыз мүмкүн, андан саат сурашыңыз мүмкүн, убакытты же дагы бир нерсе сурашыңыз мүмкүн. Ошондо сиз кайрылганда excuse me деп туруп, андан кийин сөзүңүздү улап кетишиңиз керек болот. Демек, excuse me'нин маанисин түшүндүңүздөр, э? Мисал үчүн excuse me, what time is it? Кечиресиз, саат канча болду? Ошол учурда дал ушул сөздү колдонуу туура болот. Кийинки сөздү карап көрөлү. Pardon. Бул pardon'дун мааниси дагы кечиресиз, бирок excuse me менен pardon бири-бирине жакыныраак десек дагы болот. Караңыздар, айырмасын түшүндүрүп берем азыр. Pardon бул мындай кандай десем, мисал үчүн элестетиңиздер, сабакта отурасыздар, мугалим сиздерге теманы түшүндүрүп берди, бирок сиз ошол теманы түшүнбөй калдыңыз да, анан мугалимге карап туруп pardon деп айттыңыз. Pardon десеңиз, ал мугалим түшүнөт, бул окуучу ошол теманы түшүнбөй калыптыр. Мен дагы бир жолу түшүндүрүп беришим керек экен деп түшүнөт да. Мындайча айтканда, караңыздар, сиз pardon деп айтуу менен кечиресиз, карап коесузбу деген сөздү сиз pardon деген сөз менен берип атасыз да, бир эле сөз менен. Бизде кыргызчада мына ушундай айтылат. Кечиресиз, карап коесузбу деп өзүнчө кайрылганда ушинтип кайрылабыз, э? Карап коесузбу? Мисал үчүн дагы бир мисал келтирейин. Сиздерден бир адам келип кандайдыр бир даректи сурады да, мисал үчүн полиция станциясы кайсыл жерде деп сиздерден сураса, анан деп мисал үчүн орус тилинде же англис тилинде сурады. Мисал үчүн сиздерден кытай тилинде сурап калды, сиз кытай тилин билбейсиз. Анан сиз туруп түшүнбөдүңүз анын айткан сөзүнү. Анан сиз pardon десеңиз, кечиресиз, түшүнбөдүм дегенди ошол pardon сөзү берип атат да. Менимче түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Кийинки мисалды карап өтөлү. Кийинки social expression'ды карап өтөлү. I don't know дейт. I don't know. Бул сөздү дагы менимче уккан болушуңуздар керек. Көп учурларда кездештирүү мүмкүн бул сөздү дагы. I don't know. Мен билбейм. Билбейм деген мааниси, кыскача мааниси билбейм. Мисал үчүн дагы эле ошол мисалга кайрылып өтөбүз. Сиздерден бирөө дарек сурады, э? Дарек сураганда сиз эгер билбесеңиз I'm sorry, I don't know дешиңиз мүмкүн. I'm sorry, кечиресиз, I don't know, мен билбейм. Кечиресиз, билбейт экенмин деген сөздү сиз ушинтип айтсаңыз болот. I'm sorry, I don't know. Демек, бул дагы түшүнүктүү болду деп ойлойм. Акыркысы I don't understand. I don't understand. Түшүнбөдүм. Кыскача мааниси түшүнбөдүм. Болду. Түшүнбөй калган учурларыңызда ушинтип айтсаңыз болот. Мисал үчүн сиздерден жанагы эле мисалды кайталайм. Кытай тилинде бирөө кандайдыр бир нерсе сураган болсо, сиз I'm sorry, I don't know же болбосо I'm sorry, I don't understand. Кечиресиз, мен сизди түшүнбөдүм деген сөздү мына ушинтип айтсаңыз болот. Social expressions деп мына ушуларды айтат.
1-2 сөздөн куралып, бир маанини берген сөз жаралган учурларда биз ушундай сөздөрдү social expressions деп айтабыз. Ачыгын айтсам, мен бул сөздү түшүндүрүп бере албайм, бирок мисалдар менен түшүндүңүздөр деп ойлойм. Кийинки теманы өтөбүз буюрса. Кийинки тема possessive. Possessive деген бул таандык, мааниси таандык. Караңыздар, possessive adjective дейт. Биз буга чейин ошол ата тобушторду өттүк, I, мен, you, сен, he, ал, she, ал аял кишиге колдонулат. It, ал нерсеге жана жаныбарларга колдонулат. We, биз, they, алар. Биз буларды билебиз. Булар ата тобуштор. Эми дал ушул эле ата тобуштордун таандык болгон түрү бар. Бул кандай? Мисалы үчүн I, мен. Эми менин деп дагы айтышыбыз мүмкүн. Менин же меники. Аны кантип айтабыз? My, меники. Мисалы үчүн my name is дегенде биз my'ды колдонобуз. Менин атым. Эми you бул сен болду. Сенин деген кандай болот десе, your аягына r тамгасын кошуп коебуз. Your, сенин. He бул ал, эркек кишиге карата колдонулат. Эми анын деп айтыш үчүн биз his дешибиз керек. His. She, ал аял кишиге карата колдонулат. Эми анын деп айтыш үчүн биз аял кишиге карата колдонгонубузда her деген сөздү колдонобуз. Анын деген маанини берет. Its бул дагы анын, нерселерге жана жаныбарларга колдонулат. We, биз, биздин деген болсо our, биздин. Кийинки мисалыбызды акыркысын карап көрөлү. They, алар, алардын деп айтыш үчүн биз their деген сөздү колдонобуз. Бул сөздөрдү жазып жаттап алышыңыздар керек болот. Өтө көп колдонулат, өтө көп колдоносуздар буюрса келечекте. Ошол possessive adjective боюнча кыскача мисал катарында текст келтирилген, ошону окуп көрөлү. This is my friend. His name is John. Караңыздар. This is my friend. Бул менин досум. His name is John. His деген сөздү колдонуп атабыз. His деген бул анын болчу, эркек кишиге карата колдонулат. Анын аты John деп атабыз. His name is John. He is named John деп айта албайбыз. Же болбосо he name is John деп айта албайбыз. His name is John. Анын аты John деп атабыз. Кийинки сүйлөмдү окуп кете берели. He is a programmer. He is a programmer. Ал программист. And she is my sister. Жана ал менин карындашым. Башка адамды көрсөтүп атат, аял кишини. Her name is Alina. Her, бул жерде her'ды колдонуп атабыз. Себеби биз аял киши жөнүндө сүйлөп атабыз. Алина жөнүндө сүйлөп атабыз. Her name is Alina. Анын аты Алина болду. Alina, is that your pencil? Алинага суроо берип атабыз. Алина, тетигил сенин ручкаңбы? Is that your? Бул жерде your деген сөздү колдонуп атабыз. Сенин ручкаңбы деп атабыз да. Ошол учурда биз жөн эле you деп айта албайбыз. Your дешибиз керек. Сенин. Алина болсо жооп берип атат. No, that is John's. Бул жерде айтып атат, жок, ал Джондун ручкасы деп атат. Бул жерде байкаңыздар. Джондун деген маанини бул жерде John's деген сөз берип атат. Бул жерде көңүл буруңуздар, аягына s тамгасын кошуп коюу менен биз ошол Джондун ручкасы деген маанини ушул сөз берип атат. Мына ушундай болду бүгүнкү темабыз. Эгер сиздерге пайдалуу болгон болсо, аябай кубанычтамын. Буюрса, кийинки сабактарга чейин жолугушканча саламатта калыңыздар.